Кыргызстандын 7 облусундагы 19 шаардын жана айыл аймактарынын тургундарынын жашоо шартын жергиликтүү демилгелерди ишке ашыруу аркылуу жакшыртууга аракеттер жасалды. Эс айлуу жайларын көрктөндүрүү жана көчөлөрдү жарыктандыруудан тартып, инклюзивдүү балдар аянтчаларына чейин курулду. Гендердик зомбулуктан жабыр тарткандардан 11 миңге жакын кишиге юридикалык жана психологиялык жардам көрсөтүлүп, өлкөдө коопсуз, тең укуктуу жана адилет коомду түзүүгө карай сезилерлик кадамдар жасалды. Жакында USAID колдогон жигердүү жарандар долбоору менен жарандык сектордун Кыргызстандын бардык аймактарындагы мамлекеттик кызматкерлер жана жергиликтүү активисттер ортосундагы 5 жылдык кызматташуунун жыйынтыгы чыгарылды. Анда USAID-дин Кыргызстандагы миссиясынын башчысы Джеймс Лайкс сөз сүйлөдү. Сот адилеттигине болгон мүмкүнчүлүктү кеңейтүү жана мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө жигердүү жарандар долбоорунун 5 жылдык ишинин артыкчылыктуу максаты болуп калды. Юстиция министрлиги Акыйкатчы институту жана жарандык коом менен кызматташуунун аркасында долбоор маанилүү мыйзамдык реформаларды жүргүзүүгө гана көмөктөшпөстөн, элге керектүү документтерди алууга, көптөн берки юридикалык талаш тартыштарды чечүүгө, ал тургай айрым учурларда мыйзамдуу жарандык алууга да жардам берди. Долбоорду ишке ашыруунун жүрүшүндө 800дөн ашык кыргызстандыктар укуктук көйгөйлөрүн чече алышты. Анын ичинде гендердик зомбулуктун курмандыктары боюнча 100дөн ашуун соттук териштирүүлөр болду. 700гө жакын адам жарандык алды. Башкача айтканда, укуктук статуска ээ болушту. Чоң долбоор иштелип чыкты. Бул деген баягы биздин жарандар сотко кайрылганда баягы мамлекеттик алымдан бошотулган бир катмарларды боюнча. Бул баягы үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандар сотко кайрылса мамлекеттик алымдан бошотулат. Андан тышкары бул баягы инвалид адамдар. Долбоор ишке ашырылган 5 жыл ичинде өлкөнүн 19 муниципалитетинде башаламан таштанды төгүүчү жайлардын саны дээрлик 2 эсеге кыскарган. 200 миңден ашуун кыргызстандыктар катуу таштандыларды чыгаруу кызматтарынан пайдалана алышты. 62 миңден ашык тургун жашыл мейкиндиктерге, коопсуз тротуарларга, жакшыртылган көчө жарыктандырууларга жана инклюзивдик оюн аянтчаларына мүмкүнчүлүк алышты. Жигердүү жарандар долбоорунун биздин республикада гендердик саясатты ишке ашырууда жана үй бүлөлүк гендердик зомбулукка каршы күрөшүүдө олуттуу колдоосу үчүн тирек ыраазычылыгымды билдирем. Проекттин аркасы менен биз турмуштун оор кырдаалында турган зомбулуктун жабыр тарткан айылдарга кызмат көрсөтүүнүн бир топ жакшырта алдык. 11 кризистик борбордун имараттары жана материалдык техникалык базасы жаңыланды. 243 жумуш орду түзүлүп, 2023 жылы 7 миллион сомго жакын киреше тапкан. Үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүнүн маанилүүлүгү тууралуу маалымат компаниялары 3,5 миллиондон ашык кыргызстандыкты камтыды. Эл тараптан, сиз тараптан колдоо керек. Ошентип USAID тарабынан каржыланып, FHI 360 тарабынан ишке ашырылган 5 жылдык жигердүү жарандар долбоору аяктады. Бирок өлкөнү өнүктүрүүгө жарандардын жигердүү катышуусун колдоо боюнча маанилүү иштер улантылары белгилүү болду. Белгилей кетсек, АКШ USAID уюму аркылуу Кыргызстандын өкмөтүн жана жергиликтүү жарандык коомду жигердүү жарандар сыяктуу долбоорлор аркылуу колдоо көрсөтүп келет.